Президент Кыргызстана Садыр Жапаров снял с должности. Камчыбек Ташиев министрлер кабинетinin төрагасынын орунбасары. Президент Садыр Жапаров снял со всех постов своего главного соратника Камчыбека Ташиева. Освобожден от занимаемых должностей заместителя председателя Кабинета министров и главы ГКНБ. Указ об этом подписал президент Садыр Жапаров. Ушул жылдын 10 февраль күнү жергиликтүү жана чет өлкөлүк массалык маалымат каражаттарында мына ушундай кабар жарыяланып турду. Мамлекеттин жооптуу кызматтары Минкап төрагасынын орунбасары УКМК төрагасы болуп турган Камчыбек Ташиевдин кокустан эле кызматтан кетишине эмне себеп болгону коомчулукту бүдөмү койго да салды. В стране нет оргпреступности. Это единственная страна в Центральной Азии, даже вообще не Центральной Азии, наверное, постсоветских стран, у которого не имеется оргпреступности. 5 жыл бою мамлекеттин жогорку кызматтарын аркалаган Камчыбек Ташиев кыргызстандыктардын алдында аткарган ишинин жыйынтыктары ачык. Мамлекеттин эң оор шарттарында бийлик башына келген президент Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевтердин биргелешкен чечкиндүү саясий кадамдары башынан эле билинип, элди ынандыра алган. Коопсуздук кызматынын башына келген Ташиев дароо эле мамлекеттин тагдырын калчап турган ошол учурдагы уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүүдөн баштап тамырын кенен жайган коррупциянын тизгинин тарта баштаган. Өлкө коопсуздугун камсыздоодон тышкары көп жылдар бою чечилбей жаткан чек аралардын чечилишине опол тоодой кызмат кылганы белгилүү. Өлкө башына караң күн түшүп турган маалда кара башын канжыгага байлаган, жанын тобокелге салып чыр чатакты токтотуп, эки элди жараштырган эр азаматтарыбыз болду. Кээ бир өзүн баатыр сезгендер ал жака бармак түгүл караандары көрүнгөн эмес. Жаңжалды токтотуп, эки элди элдештирүүдө сап башында бүгүнкү улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев тургандыгын эч ким тана албайт. Муну мен өз көзүм менен көрүп, ошол окуяларга катышкан адам катары айта алам. Чындыгында мамлекеттеги уюшкан кылмыштуу топ менен күрөш жеңил болгон жок. Кезинде өлкөнү башкарууга кийлигишип, өлкөнүн тагдырын калчап турган топту жок кылууда Камчыбек Ташиев кара жанын карчуруп, өзүнүн үй бүлөсүнүн өмүрүн тобокелге салганын да коомчулук жакшы билет. Крим чөйрөнүн ана башы Камчы Көлбаев жок кылынса, башкалары бул чөйрөдөн баш тартууга аргасыз болушту. Фамилия, имя, отчество. Билешь, окуга. Улумумарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар уурбасын. Дуаңыздар кабыл болсун. Аллахым жеңил сыноо берсин. Уулумдун кыйналып жашаганын каалабайт элем. Менин балам дагы балдардын катарында ойногонун каалайт элем. Алладан сурап, эч үмүтүм үзүлбөйт. Балам басып кетет деп ишенемин. Умар катуу орун менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга орну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Ушундай иштер менен күч структураларынын ана башы болгон ушул кызматка ушул Камчыбек Ташиев келбесе, ушундай өзгөрүү болуп, ушундай тазалануу, ушундай күрөш жүрөт беле, жүрбөйт беле, бул дагы башка маселе. Өзүңөр билесиңер, биздин Кыргызстанда калыптанып түп тамырынан бери орнуп калган коррупция дегенди мына жоюлуп, ортолоп калган болчу эми толук бойдон жоюла элекпиз. Андан дагы жазылбаган мыйзамдар менен көмүскө жерди туруп алып, мамлекеттик бийлик эмес, элдин жашоосуна колун салган каралардын мыйзамсыз иштерин түп тамырынан бери ушул экөө жойду эле. Мурдагы УКМК жетекчисинин мындай аракеттери жана натыйжалары бир эле Кыргызстанда эмес, коңшу мамлекеттер бүтүндөй дүйнө жүзү кабардар болуп турду. Мындан улам президент Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевдин коопсуздугун күчөтүү тапшырмасын койгон эле. Госрезиденцияда ооба, Ташиев госрезиденцияда жашайт. Госрезиденцияда бул мамлекеттик үйдө. Аны кимдер жашайт, кимдер жашабайт, аны управ делами менен мен чечем. Мен уруксат бергенмин. Анткени Ташиевдин коопсуздугу керек. Акыркы убактарда мына кандай иштеп атат, өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, эл журт баа берип атат. Анан кийин аны мындай сен мамлекет үчүн жаның каны жаныңды аябай иште, коопсуздугуң көчөдө кала берсин деген
мамиле кылсак, анда эртең эч ким иштебей коет мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн. Бизге бул эки инсан Кыргызстандын тарыхында, деги эле Кыргызстандын эгемендикти алгандан берки 30 жылдык жашоо тарыхында абдан чоң бурулуш мезгилди жасашты эле да. Эл биринчи жолу үмүт пайда болду элге. Бизде деле жаркын жашоо болот окшойт. Бизде деле өнүгүү болот окшойт. Бизде деле экономикабыз башка мамлекеттерде болуп, тең тайлашып, өзүбүздүн бюджетибизге өзүбүз жашайт окшойбуз деп, элдин көңүлү көтөрүлүп, маанайы чөкпөй, эртеңкиден үмүт кылып, жакшы жашоого багыт алып калганда, тим эле чагылган түшкөндөй эле жарк этти да. Анан ошон үчүн эми ар кимдер айтып атат, элди бөлүп жарбаш керек, стабилдүүлүк болуш керек. Бул экөө элди бөлүп жарайын деп келген эмес. Ошону түшүнүшүбүз керек. Элди тескерисинче бириктирип, элдин жашоосу үчүн деп башын канжыгага байлап, каруусун казык, канын азык кылып келген балдардын бири ушул экөө эле. Экөөнү айырмалап бири-бирисиз кароого мүмкүн эмес болчу. Кайра эле ушу биздин президентибиз менен Камчыбек Кырдашаевич биригип, Кудай кааласа, мына 5 жылдан бери кылып келген эмгеги менен дагы Кудай кааласа мындай келечекте бир чоң ийгиликтер жаратат деп ойлойм. Андан тышкаркысы бүтүндөй кыргыз элибиз ушул эки кишиге эле үмүттөнгөн да. Ушул эки кишиге үмүт арткан, ушул эки кишинин ушул кызматка келишине ушул кишилер себеп болгон эл, мисалычы, ошол эле эл бүгүнкү күндө айрым ыйлагандарын, айрымдарынын баягы тиленип сурангандарын баардыгын көрүп атабыз. Ошондуктан деген мен айта турган сөзүм, эч бир кыргыздын жөнөкөйүнөн баштап мамлекеттик кызматта отурган адамдар бөлбөш керек, жарбаш керек. Анан баардыгы Кудай буйрса баягы сабырдын түбү сары алтын дейт. Өнүгүп келаткан мамлекетибизди мындай тышкы душмандардан өзү сактанып ынтымактуулугубузду көрсөтүшүбүз керек деп айтат элем. Белгилей кетсек, Камчыбек Ташиев мындан ары Кыргызстанда мыйзамдагы ууру, смотрящий, крематалык, авторитет дегендер болбой тургандыгын айтып, эми 2026 жылга карай мамлекетте жемкорлукка каршы күрөштү да жок кылуу ниетин билдирген эле. Нурзада Сыдыкова, Кудайкалыс Омаралиев, регион, Бишкек. Кечээ эле президенттин жарлыгы менен кызматтан күтүүсүз алынган УКМК төрагасынан кийин жогорку кеңештин спикери тууралуу айтылып жаткан айын кептерге бүгүн чекит коюлду. Түнү Түркия Республикасынан расмий сапарынан учуп келген Нурланбек Тургунбек уулу парламенттин бүгүнкү жыйынында өз каалоосу менен кызмат ордун тапшыруу чечимин кабыл алганын билдирди. Биз расмий сапарда жүргөн мезгилде биздин өлкөбүздө бир топ саясий оош кыйыштар болуп кетти. Буга баардыгыбыз күбөбүз. Ошондо ушу менин дарегиме дагы бир топ сөздөр айтылып, ар түрдүү маселелер болуптур. Мен айтып коет элем, биринчиден, урматтуу депутаттар, урматтуу кыргыз элим, мен бир эки адамга же бир адамга кызмат кылбайм. Мен кыргыз элине, кыргыз парламентине кызмат кылып келатам. Мындан кийин дагы кыргыз элине, кыргыз парламентине, кыргыз мамлекетине кызмат кылам. Ошондуктан мени бир эки адамга же бир адамга байлаган туура эмес. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы кызматынан өз эрким менен кетүүгө чечим кабыл алдым. Ал арада депутат Камила Талиева өлкөдөгү саясий кырдаалдын чыңалышына депутаттарды да айыптап, Нурланбек Тургунбек уулу соңку күндөрү чыңалган саясий кырдаалдын курмандыгы болгонун айтып чыкты. Эл өкүлү болгондон кийин мына 2 күндөн бери кыргыз мамлекетинде элдин баары түмөн түйшүктүү ойдун төгөрөгүндө эл абдан кыжаалат болуп турат. Бул эмне болуп кетти деп. Ушунчалык саясат тездик менен өнүгүп атат. Саясий кырдаал, саясий абал кандай болгон учурда дагы адилеттикти туу тутсак, бирөөнүн артынан бычак сайып иш кылганды токтотсок, мамлекетте саясаттын эң чоң чордону саясат ушул жерде болот. Мен мына кече күндөн бери айтып атам, ушул жерде коллегалардын баарына. Ай, каглайындар, төрагабыз турат. Нары бери чуркап, артынан бычак урмай токтотолу. Парламентте төрага эч бөлүп жарган жок. Адилеттик үчүн айтып коеюн мен. Бардыгына тегиз мамиле кылды. Кана кимди бөлдү, кимди жарды чыгып айткыла. Келгиле, А деди бен Б дейли. Кимиңерди бөлүп жарды?
көрінген ұшақты, көрінген саясатты зуылдап жеткіріп атқандар болды. Бетке айталы да. Бетке айталы. Ел бізді қарап тұрады азыр. Ушу екі досты да ұрыштырған ушу ушакчылар болды. Президенттің жанындағы вице-премьер-министр кече чыгып алып айтып атат. Камчыбек Кыдыршаевичтин кылган ишин жөнүнө жокко чыгарып атат. Камчыбек Кыдыршаевичтей болуп ошол вице-премьер элге иш кылсынчы. Сос тармактын бир маселесин түшүнбөй туруп, жөн эле блогер жүгүрүп чыгып, тиги чакырык жасап атат. Кимдир бирөө элди бөлүп жарып салгандай. Кана элдин бөлүп жарылганы? Эл бөлүнүп жарылган жок. Кагылайын кыргыз элинен айланайын. Ел бөлүнгөн жок. Элди бөлүп жарган, мо саясатты кылган ушул бийликтегилер болуп атат. Ошол вице-премьер элди бөлүп жарып атат. Чакырык жасап атат. Мен дайым адилеттикти айтам. Тарых үчүн айтып коелу. Бүгүн мүмкүн эл душманы көрөр. Мүмкүн бизди адилеттик айтканыбыз үчүн бүгүн бир кодулоолорго каларбыз, чыдайбыз. Чоң саясатта жүрөбүзбү? Бул жерге парламентке чыдаганыңар келгиле. Кээ-бирлер жүрөт, комфорт зонадан чыкпай. Мамлекеттин майнасын алып атат. Ошонусуна курсан. Эл, кыргыз элинин шору. Эгерде биздин саясат таза болбосо, элдин шору. Эки дос деп, мына ел эки дос деп эркелетип айтып коет. Жакшы маанисинде. Эки достун ынтымагындан бузгандар болду. Кана кимин Камчыбек Кыдыршаевичтей чегараны чечүүдө мен ошол вице-премьерлерге айтар элем. Кыйын экенсиң, социалдык маселени биринчи орунга коюп койбойсуңбу? Президентке күйөр экенсиң, элге күйөр экенсиң. Бүт проблема социалдык маселелерде жылган. Оюңузду аягына чыгарып алыңыз. Ошон үчүн парламент чоң аянтча президент менен Камчыбек Кыдыршаевичти ымалага келтирип, ынтымакка келтире турган ушул жербиз. Кегиле бир кайрылуу кылалы. Токтотолу. Ел бир атасынан айрылып калгандай абдан кыжалат болуп чалып атышат. Токтотолу, эми ачуу чындыкты кимдир бирөө айтыш керек. Мына мен ошол туруп берейин. Келиңиздер, барыбыз чогуу бир президентке кайрылуу жасайлы. Болбойт мындай деп. Чогуу келдиңер. Оор учурларда чогуу көтөрдүңөр жүктү. Жөн эле ушинтип эле Камчыбек Кыдыршаевич жөнөкөй киши эмес, айланайындар. Кечетен бери күтүп атам да ушул жерде жанында жүргөндөр ошо кишинен. Бүт жыргалын көргөндөр жанында жүрүп. Бир гана Үмбеталы чыкты, рахмат Үмбеталыга. Мен кечетен бери ойлонуп атам, кимдир бирөө айтар бекен, жигиттерден кимдир бирөө мындай чыгып, ушул эки дос урушпаш керек, жараштыралы деген сөздү айтар бекен деп аттым эле кечетен бери. Мына ошонун курмандыгы болуп отурат төрөгө. Бул кишинин мен бир канча жолу эч кимди сатпаган, бир канча жолу күбө болгонмун. Жигит деген жигитче кетет монтип. Мына өзүнүн арызы менен кетип атат. Мына азыр угуп отурабыз бардыгыбыз. Ошон үчүн мен келиңиздер, эми жогорку кеңеш чоң аянтча берге келип эле күн өткөрүп күн тартибин карап коюп кете бербестен саясатка аралашалы. Кризистик абалда туруп берели биз дагы. Мен барыңыздарды чакырам, ынтымакка чакырам барыңыздарды. Бөлүнүп жарылууга эмес, ынтымакка чакырам. Аны улай бул аралыкта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевди каралоо аракети жүрүп жатканы тууралуу башка депутаттар да үн катты. Урматтуу кесиптештер, мына бүгүн күтүүсүз окуя болду. Мамлекеттик кызмат деген бул менчик эмес. Мамлекеттик кызматка келгенде ар бир жаран шайлангандан кеткен эсинен чыгарбай жүрүш керек да. Мына бүгүн Тургунбек Нурлан уулу өзүнүн чоң саясий эркин көрсөтүп, өз каалоосу менен акыркы окуяларга байланыштуу ушу төрагалык милдетти өткөрүп атат. Тургунбек уулу Нурлан мырза, ишиңизге ийгилик. Сиз бул төрага боло электе мурун эле 15-12 жылдан бери биз жакшы таанышпыз. Адам катары кандай адам экениңиз, кандай саясатта жеке адамдык мүнөзүңүз бар экенин билебиз. Мына бүгүн кызмат бул түбөлүктүү эмес, сиз элдин өкүлүсүз, өкүлбөйдөн калып атасыз. 20 жылдан бери мамлекет кантип түптөлдү, барыңыздар билесиздер. Ошол эки адамдын жанында жүрүп, көптөгөн
мамлекет үчүн кызмат кылдык. Президенттин да Камчыбек Кыдыршаевич да жөндөмүн, аракетин, пейилин, мамлекетчил экенин жакшы билебиз. Камчыбек Кыдыршаевич өзүн, үй бүлөсүн тобокелдикке салып, өмүрүн сайын мамлекет үчүн эмне деген иштерди жасады. А бирок бүгүнкү күндө мамлекет кызматкерлер, саясатчылар пайдалануу убакыттан ал кишине жаман сөз айтуудан биз өйдө болушубуз керек. Биз кыргыз эли элге, мамлекетке кызмат кылган уулдарын сыйлай билишибиз керек. Кызматтабы, кызматтан эмеспи. Ошондо жаштарга келечекке стимул болот. Мен мамлекетке кызмат кылам, жумуштан кетем, элим баалап алат деген. Урматтуу кесиптештер, мен бардыңыздарды ушундай түшүнүү, билүү менен мамиле кылууга чакырам. Мына урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен Камчыбек Кыдыршаевич уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүүдө жанын тиштеп алып, өмүрүн тобокелге салып, үй бүлөсүн тобокелге салып, иштеп, маселени чечти да. Мына биз азыр уже жакшы кырдаалда турабыз да. Ал эми ошол эле президентибиздин тапшырмасы менен чек аранын чечкенде кандай ошол жерде согуштук агрессия болуп турду эле убагында. Ошондуктан мына өлкөбүздө өнүгүү болуп, мына мега долбоорлор ишке ашып, мына жаңы мамлекетибиз бутуна туруп, экономикабыз өнүгүү жолуна түшүп, стабилдүүлүк орноп, элдин мамлекетке болгон ишеними мына пайда болуп, мамлекетибиз азыр өнүгүү жолунда да жакшы. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, мен дагы баарыбызды ынтымакка чакырып кетем. Андан соң жогорку кеңештин депутаттык топтору жаңы төраганы шайлоо боюнча кеңешме өткөрүү үчүн 1 сааттык тыныгуу жарыяланды. Ал эми спикерликке Марлен Маматалиев жалгыз талапкер катары көрсөтүлө турганы айтылды. Жок, менимче добушка бул маселе коюлбайт. Жөн эле дайындалабы? Жок, менимче чечим өзү эле чыгарат го. Эми төраганы кетирип эле бир заттан башка төрага шайлап койбой, балким бир жумага жанагы консультацияга депутаттарга уруксат алышыбыз керек деп ойлойм. Азыр ар бир депутаттык топ, 5 депутаттык топ 5 жерге чогулуп атат. Менимче ушул процесстин баары ошондон кийин башталды да. Эгерде баары жакшы болгондо, мындай ажырым болбогондо, же кандай бир түшүнбөстүктөр болбогондо, мындай баягы эле күнүмдүк турмуш улана бермек да. Ошонун бир мындай шарапаты менен болду окшойт деп ойлойм мен деле. Ошол Марлен Абдрахмановичтин талапкерлигин ичара сүйлөшүүлөр болуп атат. Анан азыр так бир кандидатка токтолуп, анткени азыр ар бир комитет өзүнүн, ар бир топ өзүнүн талапкерлерин регламентке ылайык эме кылыш керек да, көрсөтүш керек. Биздер да билбейбиз анын каяктан пайда болгондугун. Биздин эмеде кесиптешибиз, депутат, ичара ушул сүйлөшүүлөр жүрүп атат азыр. Башка да кандидаттардын аты аталып атабы? Эми ал боюнча сүйлөшө элекпиз. Мен кабинеттен жаным чыктым, көрдүм. Имиштер бар, имиштерди угуп атабыз. Кандай себептен кетиши мүмкүн? Бир саясий иштердин артында. Чынын айтканда сиздер жакшы билесиздер. Төрага иш сапар менен Түркияда болчу. Анан кийин жаңы келди, мен төрага менен өзүм дагы сүйлөшө албадым. Анан кийин эмне үчүн кетти? Кайсыл жагдай менен, кайсыл себеп менен дагы сүйлөшө алган жокмун. Күтүлгөндөй эле танапистен соң парламенттеги Адилет Кыргызстан, Алато, Элдик, Ата журт жана мекенчил депутаттык топтордун бардыгы Марлен Маматалиевди жалгыз талапкер кылып көрсөткөнү белгилүү болду. Төраганы шайлоо боюнча күн тартибине киргизүү боюнча сунушту добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 71, каршы 2, бар 73, катталды 84. Аталган сунуш өттү. Андан соң жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгында 77 депутат макул, 5 депутат каршы добуш берип, натыйжасында Марлен Маматалиев жогорку кеңештин төрагасы болуп шайланды. Макул 81, каршы жок, бар 81, катталды 82. Эми келип орун алсаңыз, Марлен Абдрахманович, урматтуу Тургунбек уулу Нурланбек, эми кыргыздын салты бар, ошо өзүңүз келип туруп ордуна отургузуп койсоңуз. Белгилей кетсек, Нурланбек Тургунбек уулу былтыр парламенттик шайлоодо номер 15 округтан депутат болуп шайланып келип, 2025 жылдын 17 декабрында жогорку кеңештин 8 чакырылышынын төрагасы болуп шайланган. Мындан ары ал депутат катары ишин уланта берери айтылууда. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.